Mына бөйрөк орган медицинада эң табышмактуу орган эсептелинет, эң табышмактуу. Ал изилденип элек орган катары эсептелет. Анан бул суу өткөндөн болот дейт, башка дагы тамактан болот дейт. Сиздин тажрыйбаңыз боюнча бөйрөк оорусунун пайда болуусунун эң чоң себептери бул эмнеден пайда болот? Сиздики мындай өтө кенен маанидеги суроо болуп атат да. Ошондуктан мен ушул суроону эки бөлүккө жооп бергим келип атат. Биринчи бөлүгү бөйрөктүн урологиялык оорулары бар. Урологиялык ооруларына мисалы бөйрөк туз пайда болушу, туздардын пайда болушу, бөйрөктүн лаконкасынын же чачечкасына кандай бир патология пайда болот, жана мисалы жабырк болсо ошолар бөйрөктү жабыркан бөйрөктү алып салуу урологиялык операциялар өтүлөт да. Ал эми экинчи бир түрү бар, бөйрөктү нефрологиялык оору деп коет, оорулар деп коет. Башкача айтканда бөйрөктү сийдикти пайда кылаткан гормондордун организмде түзүлө турган дисбалансы болуп эсептелет. Сизге кайсы бөлүк? Урологиялык бөлүгү боюнча айталы мисалы. Мисалы урологиялык бөлүгүндө организм бөйрөктөрдүн кээ бир адамдарда бөйрөктөрдө алгач туз пайда болот. Туздан кийин ал акырындап отуруп ташка айланат. Бул дагы кеңири таркалган оорулардын бири. Мисалы биз ошону эч кандай операция жок эле биз ошону бөйрөктөн эртеп акырындап чыгарып алуу тартылган дарылоо методубуз бар. Ушул дарылоо методду иштеп чыгарган болсо, бул дарт эмне экенин биз изилдеп чыкканбыз. Адабияттардан изилдедик, илимий макалалардан изилдедик, адамдардан сурамшылап жүргүздүк. Ошентип биз ушуну бөйрөктү эч кандай операция жок, жабыркатпай туруп эле ушуну бөйрөктөгү пайда болгон ал бөйрөктүн лаконкасында пайда болобу же чачечкесинде же пирамидасында пайда болобу ушуну акырындатып эритип чыгарып алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Иштелип чыккан. Андан бөлөк дагы бөйрөктүн азыркы мезгилде көбөйүп кетти, дагы бир оорусу түрү бар. Гипернефроз деген оорусу бар. Биз дагы ошону дарылай турган жакшы технологиябыз бар. Методдорубуз бар. Анын методду жөнөкөй биз катетерди жайгаштырып, таварска менен мочеточный бириккен жер сфинктер коет, ошол жерде пайда болгон туздардын насаткасын ушул жерде кандын застойлорун жөнгө салып, мочеточный сийдик каналына, сийдиктин түшүн эркин кылабыз. Андан кийин сийдик каналына биз раствор менен жууп тазалап туруп, андан сырткары сийдик каналында, ушу мочеточник деп коет, сийдик каналынын слою бөлгүнгө учурап калат да. Ошол бөлгүнгө учураган биз текшерип көрсөк, ал жерде белковый деградация болот экен. Белковый деградация деген ошол сийдик каналдын эң негизги кармап турган коллагендик белоктун түрлөрү болот. Ошол коллагендик белоктордо биосинтез маселеси бузулуп калат экен. Биз ошону жөнгө салуу менен сийдик каналында функциясын оңдоого чечтик. Ушунун бардыгы чөп дарылар менен, Чөп дарылар менен жаңы иштелип чыккан натуралдык эле дарыларды мөмө жемиштерди пайдаланып жасайбыз. ошол жанагы лазер менен түшүрөт атпайбы? Ошону лазер жок эле мындай түшүнсө болот экен деп. Иншалла, Кудай буйруса, иншалла. Дагы кандай бир табылгаларыңыз бар бөйрөк дарылоо боюнча, урологиялык жагын? Эми биз урологиялык жагы андан бөлөк пиелонефритти дарылоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жеңил эле андан бөлөк бөйрөктүн кистасын дарылоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул да ошо урология ооруларына кирет да. Бөйрөктүн киста пайда болуп калат. Кистаны инсировать эткен көбүнчө инфекциялар болот.
şu infeksiyalarda biz şu maçtoşun juup tozulu menен tarttırıp alabız. Infeksiyany. Oşunday infeksiya var, darılar jönötüp, maçtoşlar jönötüp, terip düşürüp alabız. Yerin kadimgide sidik kanalına çıktı. Janagı erkeklerden oğruları kaysa girdi aldı, girmiyor, böyle Gönce biz şu suronu yaş verdiniz, gönce biz ayallar koyurak, praktikalıcı ayallar koyurak jasadı erkekleri karaganda. Erkekler çıdabay geldi. Mesela biz tavarsızlığı doldurup çay kılganın üçünde medisina deri kullanılan, Sabahınca erkekler şu çıdamsızlık koydu, oşondan gönce biz ayallar koyurak, jakşı ayallar darılı, jakşı effekt berdi. Şu böyröktü jana hazır almashtırış gerek bolup kaldı, kurgap kaldı dep aябай kımbat болуу операцияга тыйын сураган адамдар көбөйдү да. Şunu kандай azaytuunun jolu barбы? Murun köp беле бул? Burundan эле köpпү же азыр көбөйүп кетти ушундайлар? Өтө маанилүү суроо, көпчүлүк күткөн суроо. Бул сизге айтпайм, бул нефролог болууга керек. Nefrolog oğru keldi, oşo böyrek жетишсиздик деген оору менен аталат. Böyrek жетишсиздигине мындай бир сурап иликтеп көрсөк, кламан эффект менен ооруган, кант диабет ооруганда сырткарыдагы өзү таза жүрүүдө böyrek жетишсиздик ооруусу түшүп калган адамдар көбүрөөк болуп атат да. Кламан эффект менен да ооруган эмес, ойлонуп көрүңүз. Кант диабет менен оорубайт эле түшүп калгандар көбүрөөк. Бұл оору bir siz aytқанды байқағандай саны да көбейіп атат, ооругандын жашарып да жатат бұл оору. Жашарып да жатат. Бұл ошондуктан бул коомчулуктагы эң көйгөйлүү маселелердин бирине айланып кетти да. Ошол ооруган адам үй бүлөлүк бюджетине өтө оорчулук алып келе турган дартка айланып кетти. Кемедатсыз ал бөйрөк иштебей болуп жатат. Бирок мен ушул маселелерни өзүнчө бир бөлөк қарап, сөйлессек бола турган маселе да бул. Биз менен аяк коюп сөйлессек болот. Сиз үчүн эмнесине кызыгасыз? Ошол оорууну азайтуунун жолу барбы? Азайтуунун жолу бар. Азайтуунун жолу бар. Ошол бөйрөк жетишсиздик оорусуна алгачкы стадияларында дарыласа, ошону токтотуп калуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, кламан нефриттен өтүп аткан оору болсо, токтотуп калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кламан нефритте. Биринчи. Экинчи, сахарный диабет аркылуу өтүп аткан болсо, аны токтотуп калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми кокусунан пайда болгон ооруларды алгачкы этаптарында келе турган болсо, мисалы креатиндин показанияларыны азайтуу мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Эгер алгачкы стадияларынан келсе, бирок ошол алгачкы стадияларында оорунун патологиясы генезиси эмнеден болду, ошону иликтеп көрүшүбүз керек. Иликтеп көрүш. Мисалы, лимфосистеманын поражениясы жүрө турган болсо, забрюшный пространствода жастапчы, анда биз токтотуп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бөйрөктө деградация жүрүп аткан болсо, бөйрөктү кармап турган каркастап коюп, баягы бәйке коллаген, эластин деген белоктон, анан кийин башка амгликон, протеогликондук турган, башка углевод, белок менен бирге жарымашып турган, бөйрөк каркасын түзүп турган структуралар, ошолорду жүйөгө салуу мүмкүнчүлүгүбүзгө жетиштик. Эми биздин маселе бөйрөк сийдик пайда боло турган гормондорду жөнгө салуу маселеси бар. Ушул жагынан бир гана жетишкендигибиз бар. Мисалы, алдостеронду жөнгө салабыз. Через биз ал жерде бөйрөктө кислотно-щелочный баланс түзүлөт. Кислотно-щелочный баланска таасир этүү менен биз кээ бир гормондорду канга кетирбестен сийди вырабатып кетүү мүмкүнчүлүгүнө жетиштик. Бирок аны дагы кошумча ушул жагын изилдөө маселелери бар. Ошол жагын дарылоо методдору менен иштеп чыгуу маселелери бар.
Sizin tecrübenizde şu böyröktün orularından ayıkkanlar qanday boldu jakşı elе? Бар, Кудайга şu. Мысалы, жақында эле bir аял келип түшкөн. Ал байкасам бөйрөк жетишти оорусуна түшүп кетип аткан экен. Биз ошону токтотуп калдык, мисалы. Андан бөлөк гепатит менен ооругандар дагы бөйрөк жетишти оорусуна түшүп калат. Алар акылонефриттен эң оор түрү анурияга түшүп келет, сейдик чыгып калат. Андан ары бөйрөк толук отказ кылат. Биз ошолордо дагы кээ бир учурда эгер ошол гепатиттик генезиси, гепатиттик вирустар боло турган болсо, ошону толук дароо мүмкүнчүлүгү жетишкен. Азыр жаныбызда мына биринчи палатада талаштык бир пациентчеде анын суточный сейдиги 100 граммга жетпейт. Ал гепатит А менен ооруган. 100 грамм ойлонуп көргөн 100 граммга жетпейт. Азыр 3 литр 200 граммга чейин жетти сейдиги. Мына ошол. Конкрет мында результаттарыбыз актылар бардыгы осуна өтө көп. Şu учурда дарлап жатабыз. Түнөкөй эл ичинде бөйрөк оорунун алуунун кандай жолдору бар? Жана илгертен айтышат го, ооржук көтөрбө, да сууктан сактан деп. Сиз дагы эмнени кошумчаламаксыз? Мен ооржук көтөрбө дегенге кошулбайм. Кошулбайм. Ал эми сууктан сактан дегенге кошулам. Айтып атпаймынбы, мисалы бир адам таптаза эле жүрүп эле кокусунан эле бөйрөк жетишти оорусуна түшүп калып атат. Мен ушул жерде ошо медицинанын сындап кетким келип атат. Ошол ооруган адам нефрологко барып көрүнгөндө нефролог толук изилдөөдөн өткөрбөйт биринчиден. Изилдөө өткөрүп, анын генезисине көңүл буруп, неден пайда болуп атат муну. Кандай башка ооругандар патолог же кандай инфекция бар организмде. Ошону биз жүргүзүш керек, ушул жагына маани беришпей атат. Биринчиден. Экинчиден биздин практикабызда кээ бир бөйрөк ооругандар келип ушундай дарылап аткан учурда биз сразу гемодиализден чыгара албайбыз да. Бир топ акыбал болгондо барып гемодиализге түшүп, сөзүнүн арасында врачтар билдирип коюп, ошол нефролог врачтар кызганчактыгынан, ич тардыгынан көптөгөн адамдар биздике келип дайланабай да жүргөндөр бар. Барып сураса, чөп чабууга такы таасир этпейт. Ал тауып нени билет эле. Ал каяктан эмне окуп, эмне акыл жетет эле деп жерге салып пациентти жөнөтүп койгондор учурлар. Эгерде биз ошол нефролог врачтар чындыгында эле ошол өзүнүн пациентинин бул дарттан сакайышына жардам бере турган болсо, деген ниети укурууда бар болсо, өзүнүн профессионалдык ишине милдетин аңдап түшүнө турган болсо, анда биз менен келип, биз менен иштешсин, эшигибиз ачык, адамдар гемодиализден чыгарууга бүт аракет күчүбүздү биргеликте иштеп чыгайлык. Аягына чейин методдо. Миллиондогон адамдарга пайда бере турган иште. Ушул десе ишке ашарына өзүңүз ишенесиз. İnşallah Allah Teala nasip kılgan olsa. Şunun üstüne köp yıldan beri işlep atım. Maktalma Allah osmana 30 yıla jakın işlep жүрүп, бирок дарылатқан жол таптык. Дагы көпчүлүк işlep жүрүп, жүрөк маселесин таптык. Эми ушул адамдарга боору ачып, ушул ачып şu гемодиализден чыгарып алсак, адамдар өтө чоң бир ийгиликке ээ болуп атат, эч ким болбойт.